Мен Калыбек кызы Замира, мен азыр 29 жаштамын. Токтол районуна караштуу Кызыл Өзгөрүш айылында төрөлгөм. Азыр Бишкекте эжемдин үйүндө 2 жыйыным менен жашайм азыркы убакта. Өзүм Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында илимий кызматкер болуп эмгектенем. Мен өзүм Кыргыз Республикасынын көз азиздер балдары үчүн мектеп интернатында окуп бүткөм. Окуп бүткөндөн кийин Кыргыз Улуттук университетинин алдындагы юридикалык институтту 5 жыл окуп бүткөм. Аспирантурада да окугандыктан мен өзүмдүн диссертациямды изилдейм. Илимдер академиясында азыр иштеш абдан көз азиздер үчүн абдан эле кыйын. Анткени илимий жумуш болгондон кийин китепканаларга көп барыш керек. Китепканалар менен абдан тыгыз байланышта болуш керек. Китепканада шарттар көз азиздер үчүн каралбагандыктан биз үчүн абдан кыйын эле. Компьютер менен гана чектелип калабыз. Айлыгы болсо 5,5 миң сом. Ал эми компьютерде иштегенде атайын өзүбүз бизге ылайыкталган JAWS деген программабыз бар. Ал бүт баарын сүйлөп айтып берип турат. Компьютерде иштеген негизи компьютерди билсең, кыйын деле эмес. Коомчулуктун болгон мамилеси акыркы күндөрдө мурдагы жылдарга караганда кыйла өзгөрдү десем болот. Көпчүлүгү түшүнүк менен кабыл алууга үйрөнүп калышты. Эми бүт бар болбосо дагы эми үйрөнүп калышты. Анын көз азиздер үчүн негизи жумушка орношуу абдан кыйын. Анткени деген мен өзүм бул көйгөйгө кабылгам. Чыкырат, резюмелериң тыштайсың, чыкырат, барасың, баргандан кийин көзүңдүн көрүүсү начар экенин көрүп туруп, вакансия болгондо чыкырабыз деп коет кайра эле. Көпчүлүк учурда ушундай тренинг, семинарларга барсаң дагы ошол көзүңдүн көрбөгөнү үчүн көп жерден калып каласың да, анткени ушундай мамиле кылышат бизде. Холодно, да, на улице? Келечекте планым бар. Мен Кудайым буйруса, поликлиникаларда, больницалардагы расписанияларды кошумча Брайль шрифтин менен дагы жазып билгенге аракет кылам да. Ошол учурда көз азиз адамдар бирөөдөн сурап отурбай, ошону окуп, өздөрү бөлмөлөрдү тапканга чоң ыңгайлуу болмок. Майып адамдарга байланыштуу ушул өкмөт деген мыйзамда жазылган мыйзамдын талаптарын аткарбай келишет. Ошол талаптарды аткарып коюшса жакшы болмок. Жумуш орду менен камсыз кылынсын деп мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ошолорду эске алып, ошолорду ишке ашырса абдан жакшы болмок. Отчётту до какого нужно этот отправить? Вообще до завтра. Завтра? Да, насчет мира. Мен ооруп калдым, давлениям түшүп кетиптир. Көрсөк, башым айланып жүрө бергенинен көңүл бурган эмесмин. Анан ошо тепкичтен чыгып баратып, жумуштан кулап кетип, анан ошондо компьютерим, ноутбугум сынып калган. Ноутбугум сынып калгандыктан азыр ноутбук жок болуп атат да, алганга. Алайын деп мен кредитке алайын десем, айлыгыбыз аздыктан силерге бере албайбыз деп бизге банк баш тартып атат кредитке бергенден. Анан азыр Кудайым буйруса, келечекте көрөбүз. Биз Замира менен чогуу баратканда адамдар жөн эле көрмөксөнгө салып өтүп кетпестен токтоп, тиктеп, кээде колдор менен көрсөтүп ушинтишет да. Ыңгайсыз кылып карап, анын кереги жок деп ойлойм да. Анткени деген биз ошого үйрөнүшүбүз керек. Коом майып болгон адамдарды өзүндөй эле көрүп эле, жардам керек болсо жардам берип, жардам кереги жок жөн эле кетип баратса эле
мындай эле өзүндөй эле кабыл алып эле кетиш керек да негизи деп ойлойм да. Водительден сурайсың, бул жерден айтып коюңузчу, айтып коет да. Ошол коомдук транспорт маршрутканы тоозу проблема да бизгечи. Ребята, тут очень темно, осторожно, так как здесь в основном квартиранты живут. Они обращаются здесь очень плохо, за чистотой не следят. Вот, я живу на 3-м этаже. Вот, мы уже пришли к... Мына биз үйгө келдик, ушул жерде мен жашайм. Бул эжемдин үйү. Эжем жок азыр, ошон үчүн убактылуу мен жашап турам бул жерде. Булар менин өзүмдүн китептерим. Булар илимий китептер. Өзүм кесибим боюнча буларды бүт мен конференцияга катышканда мага белекке беришкен докладдар үчүн. Бул китептер мен үчүн аябай кымбат болуп эсептелет. Өзүм да китеп чогултканды жакшы көрөм. Бул китептер болсо мамлекеттик каттоо кызматынын талаптары боюнча ошол паспортты кантип алыш керек, митирканы, ошолордун эрежелери жазылган бул китепте. Бул китептер болсо, булар ошол биздин өзүбүздүн атайын шрифт менен, брайль шрифт менен жазылган Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Бул деген Жамиля деген чыгармасы. Ал эми бул китеп болсо, бул да Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы. Бул деген биринчи мугалим деген чыгармасы Чыңгыз Айтматовдун. Буларды мен өзүбүздүн атайын китепканабыз бар. Ошол жактан алып келгем, окуп, анан кайра тапшырышым керек. Биринчи мугалим. Бул сүрөттү мен али тартып бүтө элекмин. Анын кандай болуп чыгарын эмитен айтуу да кыйын. Мен Улуттук илимдер академиясында 2016-жылдын 1-мартынан бери эмгектенип келем. Ал жерде аспирантурада окугандыктан Кыргыз Республикасынын көз азиз адамдардын укуктук абалынын конституциялык негиздери аттуу диссертациямды изилдеп, ошол темага байланыштуу илимий макалаларды жазып, журналга чыгарып турам. Мен жумуш тапканга чейин мамлекеттик органдардын бардыгына, президенттен башкасына кат менен кайрылгам, жумуш сурап. Аларга кайрылганда мага ылайыктуу жумуш жок деген жооптон башка жооп ала алган жокмун. Бул бисерден мен гүлдөрдү токуп атам. Бул жакындан бери ошо
мамлекеттен 4000 сом жөлөк пул алам жана 5000 сом 5,5 сом айлыгым бар. Ал баары бир жетпейт экен азыр деген. Ошон үчүн кошумча акча табуу анын бир четинен хоббим да болуп калды. Ошол жумуштан сырткары үйдөн келип ошол гүлдөрдү токуп келечекте өнүктүргөнгө да аракет кылам. Мына ченеп 30 сантиметр ушулар менен ченеп жасай берем. Антип бурап. Бул бисерди мен 1 ай эле болду баштаганыма, биринчи баштагандыктан көп нерсени билбейт экем, эмне керек, эмне кереги жок. Ошон үчүн бул бисерди жасаганда биринчи убакта абдан кыйын, албетте. Анткени көзүң көрбөгөндөн кийин гүл деп гүлдүн атын билгенибиз менен, бирок ошол гүл кандай түзүлүшүн билбейт экенбиз биз. Анан кийин мен мурда эле ушу ойлонуп жүрчүмүн, бирдеке жасасамбы деп. Анан бирдеке жасасамбы деп ойлонуп жүрүп, неме болду. Сиңдиме айттым. Мүмкүн биз деген неме сатабыз деп, кагаздан гүл жасайбыз десем, ошол сиңдим мага сунуш кылып калды. Бисерден неме гүл жасабайсызбы деп. Анан мен айттым, кантип жасайм гүлдү? Мен көзүм көрбөсө, гүл деген атын эле билсем, көрбөсөм башка нерселерди десем, ал айтып калды, мен сизге үйрөтөйүн деп. Анан ал үйрөттү, бирок мага кыйын деле болгон жок. Ал бир жолу көрсөтүп берет. Анан бир жолу көрсөткөндө эле мен ошону үйрөнүп алаттым. Анан азыр албетте азыр деле бир 2-3 гүл менен эле отура бербейбиз да биз деген. Анан ал көрсөтүп берип турат, жаңы гүлдөрдү айтам, мага көрсөтүп берип тур дегенде ал көрсөтүп берет мага. Бул гүлдү жасагандай мен наоборот өзүм спокойно сезип калдым да. Бул гүлдү жасаганда мен бүт берилип кетем да ошого. Азыр бир заказ бирөө бар, ошону жасап бүтүрүп беришим керек. 20 февралга чейин. Ортолорунан ич кезим менен да тийип чыгабыз, 2 жерден.